Ассалам алейкум туугандар. Амансыңарбы? Эл журт. Өмүр деген кыска. Бүгүн бар, эртең жокпуз. Мына ошентип арстан алайда өтүп кетти арабыздан. Түнү кезибизде оозду чоюп сүйлөй беребиз. Өзүбүздү кыйын сезип, акыретти ойлобой. Ден соолук барда адам баласы тоон коңтур үй кезип көчөдө басат. Эми бул адам өтүп кетсе, кээ бирөөңөр ойго келгенде оттуп, оозуңарды чоюп жатасыңар. Рас болду, ушуну көрмөк, туура болду. Ар кандай ой пикириңерди айтып жамандап жатасыңар. Билем бул киши ар кандай сөздөрдү сүйлөчү, динге каршы болчу. Эми бул адамды таразалай турган сен менен мен эмесмин да. Баарыбызды таразалай турган бир гана Кудай да. Бул жашоодо адашпаган ким бар? Баарыңар периште дейсиңер да. Эми адам болгондон кийин, кыргыз болгондон кийин, мусулман болгондон кийин сабырдуу, кичпейилдүү, жет өлчөп бир кезип ойлонуп сүйлөп жүрүш керек. Адам жакшыбы, жаманбы, өтүп кеткенден кийин аркасынан жамандап кереги жок го дейм. Кандай дейсиңер? Эми бул адам деле бирөөнүн атасы, бирөөнүн жолдошу болгон. Ар бирөөбүз тим эле түбөлүк бул жашоодо эч нерсе болбой жашагандай сүйлөйбүз да. Эч кимден азапталбагандай болчу. Баарыбыз таза акылманбыз, кыйынбыз, биле арманбыз. Ошондуктан өзүңөрдү өйдө сездирбегиле. Негизи Арстан Алайдын жашоосунда эле эмес, негизи ар кандай тема боюнча, ар кандай видеонун алдында, ар кандай комментарийни урдуруп эле жаза бересиңер да. Ал үчүн жооп берем го мен деле деген ой жүгүртүү жок да. Кудайдан бир коркоюн деген сезим дагы жок да. Бир тамчы сезим жок да. Ойлоңгула. Ар бир комментарийда ар кайсы сүйлөгөн сөздө акыретте жооп бересиңер. Эгер акыретке ишенсеңер, ишенбесеңер төбүрөй бергиле, каалашынча.